Көчөдөн дагы эле жомодошобуз сени. Көчөдөн эмес, сенин аялың ушул эле дейт мен. Режиссерлук кыла баштадың. Ал жактын түшүү кандай экен? Эми элдин айтуусу боюнча жеңил желпи кинолордон баштадым. Комедиялардан баштадым. Копулуң көп болбойт да. Мен билип атам кайсы кинолор үчүн айтып атасыз. Коомго карата жоопкерчилик болуш керек го. Человек-паук деген сыяктуу нерселерди эми Эркектин өпкөсүн үзүп турган, эркектин эркектигин сындырып койгон аялдарды көрсөткөндү жакшы көрөбүз. чоңойгондон кийин акыл эс менен көрсөң кыршаң ачылып калат да. Кыз 3 эркектен кийин кызды болдуң. Айтып атпайм көбүнчөсүнүн сөздөрү. Вай, баары бир өзүңөр чогуу жашайсыңар да, вай. Кунажың көзүн сүзбөсө бука жүйүн үзбөйт деген кеп бар да кыргыздачы. Эми ал деле мындай кандай деп түшүндүрсөм эми. Базарда эле чоңойгом, тачкист болгом, тачка түрткөм деген сыяктуу. Шыпырып ошол жерден бадараган помидор уурдап айтор. Бишкек мага Нью-Йорк болчу да. БГУЭП болчу. О, эстедим карачы. БГУЭП болчу. БГУЭП, по-моему. Жандай эмес беле. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу мейманым бар. Ал менин жомам. Актер, режиссер Актан Рыскелдиев. Рахмат. Көчөдөн дагы эле жомодошобуз сени. Көчөдөн эмес, бардык жактан. Тойдон болобу, көчөдөн болобу, айрыкча кичинекей балдар. Кичинекей балдар өтө көп көрүшөт окшойт мени. Алыстан чуркап келип таанып, сен деген жомасың да, сен деген жомасың. Жомамын. Мен жака деп турам. Жоман какта жүрөт? Сөз сени сурайт. Көчө мага экөөбүздүн чогуу сторисибизди көрүп алып эжелер жазып атат. Мен салам айттырдым эле, айттыбы күйөөң деп. Экөөбүздү мындай турмуш үчүн эле курган, жашоодо да күйөөсү аялы деп ойлогондор да болуптур. Толтура андайлар. Сенин аялың ушул эле дейт мен. Кийинчерээк видео менен Инстаграмга чыгарсамчы. Актан азыркы тапта кинолорго көп кирише баштадың. Режиссерлук кыла баштадың. Ал жактын түшүү кандай экен? Ал жактын түшүүнү билчүмүн мен илгери эле негизи. 2-3 кыска метраждуу тасмам бар да. Анан ошол ойдон улантып кетпей кашайып КВНге кетип калбадым беле. Анан ушул күнгө чейин мен бир тууганым Дастан айтып калчу, сен КВНде эмне кылып жүрөсүң? Сенин ордуң режиссурда, сенин ордуң кинодо. Сен деген сценарий жакшы жазасың, сенин колуңан баары келет депчи. Бирок менин баягы кандай десем, могумду кандырган нерсе ошол КВН болчу да, сахна, тамашалоо. Анан ал жакта бүтүрүп жыйыштыргандан кийин анан карасам эле баардык кино тарта башташыптыр да. Эми бул турган иш болчу негизи. Мен илгери эле ошондо КВНге кетип атканда деле кайра ушул тармакка келем деп баягы кеткем да. Анан акырындан баягы эми элдин айтуусу боюнча жеңил желпи кинолордон баштадык. Комедиялардан баштадык. Анан буюрса толтура идеябыз бар. СНГ же болбосо дүйнөлүк аренага чыгуу үчүн аракеттерди кылып атабыз. Акырындан баштадык дегеним, мисалы үчүн ошол Дастан менен эле чогуу сценарий жазып, анын кинолоруна жардам берип, акырындан баягы кино индустрияда дүйнөлүк Актан Рыскелдиев деп жазсаңар, мисалы Кинопоиск болобу, ар кайчага жазсаңар, ошол толтура кинолору менен чыгат, монтажер катары, сценарист катары. Акырындан баштап атабыз. Анан ал жака режиссерлук менен баягы башында же болбосо колумду малып көрүү азырынча эрте, анткени тажрыйба керек. Көп нерсени көрүшүм керек, көп нерсени үйрөнүшүм керек, көп нерсени билишим керек. Ал эми жеңил желпи комедияны өзүңүздөр деле көрүп койсоңорбу? Каалаган эле киши тартып коет баягы. Ошол сыяктуу эле. Азыркы жеңил желпи мындай комедияга барып, отуруп калганда мындай копулуң көп толбойт да. Күлөсүң, каткырасың. Күлө мындай примитивный жеңил күлкүлөр, анан мындай
сөгүнгөн сөздөр аралашып кетет, же болбосо эркектер аял болуп кийинип алат, же бизде мындай оор, терең, маңыздуу күлкү жокпу? Юмордун деңгээли качан өсөт, эмне болгондо өсөт? Эми сиз албетте эми айтып атасыз да, мисалы үчүнчү. Мен билип атам кайсы кинолор жөнүндө айтып атасыз. Бирок менин эки тасмам бар азыр, эгиз анан базар жок деген. Экөө тең комедия болсо дагы экөөндө тең маңызы бар, экөөндө тең идеясы бар, проблемасы бар дегендей. Көйгөйү бар. Мен жөн кино тартпайм. Мен азыр жүрөккө колумду коюп сөз бере алам. Мен жөн кино тартпайм. Жөндөн жөн эле элди күлдүрбөйм. Мындай күлкүдөн мындай эптеп эле күлдүрүш керек деп, ушул эпизодко, ушул сценага ушул могу сөздөрдү кошуп коелу, же болбосо могу юморду кошуп коелу деген сыяктуу кинону мен тартпайт болчумун, тартпайм дагы. Буюрса алдыда көптөгөн комедия дагы бар, драма дагы бар, мистика, триллер, ошолордун баардыгында чындыгында эми режиссердун жүрөгүн бир нерсе өйкөп турбаса, режиссердун жүрөгүн бир нерсе мындай кандай десем, тырмап турбаса, анда ал режиссер эмес. Коомдо болгон көйгөйлөр болобу, дүйнөлүк көйгөй болобу, канчалык деңгээлде масштабы бар көйгөй болобу, ошондой нерсе болуп турбаса, ошону чечүү үчүн аракетин кылбаса, анда ал режиссер эмес. Мисалы үчүн ошол эле эгиз тасмасында байкасаңар, шайлоо маселеси, бири-бирин сатып кеткендик, акчага берилип кеткендик, ушул сыяктуу маселелер көп көтөрүлгөн. Ал эми базар жокто болсо, эми эки бир тууган маселеси, бир тууган адамга адам керек деген сыяктуу маселе, бир тууганга жардам бериш керек. Кыскасы ушул сыяктуу. Өзүмдүн жашоомдо болгон нерсенин баарын, өзүмө жакпаган нерсенин баарын ушу кино аркылуу чыгарганга аракет кылам деп. Эми алдыда менде толтура эмелер бар, кандай десем, идеялар бар. Мону ушундай сонун көрсөтөм, бул проблеманы моундай сонун көрсөтөм деген сыяктуучу. Анын баарын Кудай буйрса аман болсок. Бир тууганың дастанын азыркы тапта фестивалдык фильмдерге көбүрөөк басым жасап, азыр сонун ийгиликтерге жетип атат. Качкын фильми жакында эле Кореяга барып келди. Ал жактагы корейцтер кайра суранып атып, 3 жолу сеанс коюшту окшойт, зал толо. Титрлар кетип атса да кетпей отурушту, аябай ынтызарлык менен ар кандай суроолорду беришти деп атышат. Дастандын бир тууганың экөөң, мен бир туугансыңар да, экөөң тең мындай ушул кино жаатына сүңгүп кетип калганыңардын көкүрөгүңөрдөгү бир көйгөйдү, коомдун көйгөйүн, жарасын кино аркылуу бергиңер келгендигинин себеби эмне? Эми ал режиссерлук кесип ошондой экен да. Мисалы үчүн доктор элдерге баягы айыктырам деп, жардам берем деп жумушуна барат да. Ошол эле өрт өчүрүп жардам берем, же болбосо милиция кызматкери бир кылмыштын бетин ачам деген сыяктуучу. Режиссер ошол сыяктуу эле мен коомду дарылайм, мен коомго жардам берем деген сыяктуу нерсе менен баягы согушка чыгыш керек. Согушка чыккан куралы бул кино. Дастан илгертеден эле автордук кино менен ошол эле баштаганда эле мен эч качан кандай десем, коммерциялык кино тартпайм эмес, кандай десем, мен эч качан жеңил же болбосо кино тартпайм деген нерсеси менен чыккан да. Аны айтпаса дагы мага белгилүү. Айтпаса дагы белгилүү, анткени актаанда айтчу да мага, сен комедия тартасыңбы, кандай кино тартасың, эң башкысы чындыгы кино тарт деген да. Деп айтчу мага. Өзүнүн сөзү бар, настоящий кино тартышыбыз керек депчи. Настоящий кино деген бул кино да, эми сюжети, ошол каармандарга болгон көз караш, каармандарга болгон жанагы переживание деп коет го, кыргызчасы кандай переживание айтып Боор тартуу. Боор тартуу. Жан тартуу. Ошондой нерселер болуш керек кинода. Кинода анткени мисалы үчүн Голливудтун менмен деген шедеврлерин көрсөң, сүңгүп кетесиң. Ошондой окуя болгонуна ишенип кетесиң, мисалы үчүнчү. Титаникти көрсөң, Титаник кандай чөккөнүн эч ким билбейт. Бирок жана кинодон көрсөң, болжол менен ушундай чөккөн турбайбы, ишенесиң да, мисалы үчүнчү. Бирок Титаник чөгүп атканда ушул жерден көрүп, карап, бүт баарын айтып берип бизге алып келген киши жок да. Джеймс Кэмерон ошонун баарын сонун кылып тартып берген. Ошол сыяктуу эле кинодагы жашоо болуш керек да, жашоо реалдуулукка жакын болуш керек сөзсүз түрдө. Мен мисалы үчүн көп эле кинолорго барганда, кыргыздардык болобу, Голливуд болобу, орустардык болобу, эгерде бир жерден ой деп ишенбей кетсем эле бүттү, мен үчүн кино өлөт да. Мен ар бир каарманга ишенишим керек, колдон келишинче. Ар бир каарманга, ар бир окуяга
ар бир ошол окуянын жүрүшүнө ишенбесем, кино мага кино эмес да. Ошон үчүн Мстители деген сыяктуу кинолорду көргүм келбейт. Фантастикалар да. Эми фантастикаларды көрөсүң. Мисалы үчүн Трон деген кино бар, Звездные войны деген сыяктуу алар баягы эми автордун, режиссердун фантазиясы да. Андай нерселерге ишенип көрөсүң. Болгону жанагы адамдар катуу баатыр болуп кетип атпайбы, эми Мстители. Человек-паук деген сыяктуу нерселерди эми жаш бала катары отуруп көрсөң болот, баягы ичиндеги жан дүйнөңдөгү жаш баланы ойготуп алып көрсөң болот да. А эгерде чындыгында кандай десем, олуттуу көз караш менен караганда эми болбогон нерсе да. Мен мисалы үчүн Мстителин бир дагы киносун отуруп алып ойлоп кызыгып көрбөптүрмүн да. Убагында жаш кезде Человек-пауктун 3 жанагы Тоби Магуайр тартылган Человек-паукту 3-өн тең көрүп чыгыптырмын, кызыгып жаш кезде. Бирок азыр анчалык деле эмете албайм, анткени мисалы үчүн дагы бир эле кызыктуу нерсе бар. Сиз деле убагында кандай кинолорду көрүп чоңойдуңуз? Индийский кинолорду, жанагы просто Мария, Сериалдарды тоже плачут. сериалдар. Көбүнчө эркек балдар Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дам, Шварценеггер, Сталлоне, Брюс Ли, Чоин Фат деген сыяктуу, Чак Норрис. Ошол сыяктуу жеңил-желпи кинолорду көрүп чоңойгонбуз да. Ошонун баардыгы жеңил-желпи. Массага ылайыкталган кинолор. Анткени ал жактан баягы кыйын да аларчы. Башка жаман кишилердин баарын, бандиттердин баарын өпкөзүп үзүп кыйын болуп атса, анан экшен болуп атса, кубалашып атса, мушташып атса кызыгып көрөт экенсиң. Анан кийин чоңойгондо ошол эле эпохада, ошол эле учурда, мисалы үчүн 90-жылдарда биз ошол кинолордун баарын көрүп жыргап атсак, көрсөк ошол эле учурда андан да мыкты шедеврлер бар болчу экен, болгону бизге ал жетчү эмес экен. Жетчү эмес, телевизордон көрсөтчү 15 мүнөт көрүп деп кетип калсаң, анткени 15 мүнөттө сага мушташты берчү эмес, 15 мүнөттө сага күлкүнү берчү эмес, 15 мүнөттө сага экшенди берчү эмес да. Ошол эле Побег из Шоушенка, ошол эле Зеленая миля, ошол эле Список Шиндлер деген сыяктуу шедеврлердин баардыгы көмүскөдө калып калчу экен да. Чоңойгондон кийин ушундай кинолор бар деп баягы эми бизге мастерлер айтат да, могу кинолорду көргүлө. Федерико Феллини, тетигинин баарын көргүлө деп баягы список берет да. Тизмени бергенде тизмени карап туруп, бул эмне болгон кино болду экен деп. Чоңойгондон кийин акыл эс менен көрсөң кырсаң ачылып калат да. Ушундай дагы кино болобу депчи. А биз көрсө Шуриктер менен эле, Жекчандар менен эле өзүбүздү баягы. Анан мен ишенем. Мисалы үчүн азыр көбүнесе жеңил-желпи комедиялар, ошол эле Аяш, Супер кудалар, ошол эле Меники базар жок деген сыяктуу Айжамал, кыскасы ушундай жеңил-желпи комедияларды элдер көрүп атпайбы? Бирок артта Актан Байкенин кинолору калып калып атат, мисалы үчүнчү, Дастандын кинолору калып калып атат деген сыяктуу багы автордук кинолор, фестивалдарга барып келе аткан кинолор, ошол эле Мирлан Байкенин кинолору, Абдыкалыков мындай калып калып атпайбы? Мен ишенем, ушул азыркы жаштар, азыркы биздин көрүүчүлөр кийин бир 5-10 жылдан кийин шашпай ушул кинолорду көргөндөн кийин ошондо дагы көрсө ошондой кинолорду тартып турбайбы деген сыяктуу ой келиши мүмкүн депчи, мисалы үчүн. Менде ушундай болгон да. Азыр мисалы үчүн мен күнүгө интернеттен компьютериме жүктөп алып, колдон келишинче баягы эски шедеврлерди көрүп чыкканга аракет кылам. Эски болбосо дагы азыркы чыгып аткан, мисалы үчүн ошол эле Дэдпул менен Росомаха бияка тытышып атса, ошол эле учурда Бедный и несчастный деген сыяктуу кино бар. Аны эл деле көрбөйт, бирок ошол сыяктуу кызыктуу, же болбосо Субстанция деген сыяктуу кызыктуу кинолор бар да. А элдин баары Дэдпул, Росомаханы көрүп аткан кезде мен ушуларды көрүп турайынчы деп өзүмдүн жан дүйнөмдү, өзүмдүн жанагы режиссерлук багажымды толуктаганга аракет кылам, мисалы үчүн. Ал убакта көрбөй калган кинолорду азыр көрсөң таптакыр башкача да, чындыгында. Режиссер жакшы кино тартыш үчүн да андай жоопкерчиликтүү, коомго карата жоопкерчилиги болуш керек го. Албетте, эми кино деген мындай да. Режиссер деген өзүнүн окумун, көп эле режиссерлор бар. Өзүнүн окумун кандырам деп баягы 10 кинонун 2-өсүн өзү каалагандай тартып коет да. Өзү каалагандай мен ушундай тарткым келген депчи. А бирок чыныгы режиссердун ошол 10 кинонун 8-өсү чындыгында жакшы кино болушу мүмкүн, мисалы үчүн. Толтура режиссерлор бар. Жөн эле баягы кандай десем, мен ушуну тарткым келип жүргөн деп тартып кой берет да. А ошол эле учурда башка кинолору маңыздуу, маанилүү,
жакшы, элге жагат. Мисалы үчүн мен Квентин Тарантиноны гений деп эсептейм, анткени анын ар бир киносу өзүнчө бир шедевр да. Эл түшүнбөшү мүмкүн, мисалы үчүн. Ошол эле «Однажды в Голливудени» көбүнчө баягы көнүп калган эл түшүнбөй койгон да, бул эмне деген кино бизге жаккан жок да. Мага аябай сонун жаккан, өлө сонун. Ошол учурдагы хиппилердин заманындагы болгон окуяларга көз карашын көрсөтүп койгону мага аябай жаккан, мисалы үчүнчү. Анан Тарантино деле өзү деле мындай карап туруп, мен фашисттер жөнүндө тарткым келип атат деп туруп эле баягы бесславные ублюдки. Мен могул жөнүндө тарткым келип атат деп тарта берет да, бирок ошол эле учурда ошонун баардыгы шедевр бойдон кала берет. Режиссерлор дагы мен мондай кылып тарткым келип атат деген учурда дагы колдон келсе коомдун көйгөйүн, ошол учурдагы коомдо болуп аткан баардык жаман жуман нерселерди элге алып чыгып, мындай бетке көрсөтпөсө дагы, мындай кичине катып же болбосо жумсалдап, мисалы үчүн кыргыздардын көп кинолорунда эмнегедир кыз келиндерди ажаан кылып тарта беришет. Жакпырт. Кыйкыртып, айкыртып, эми ооба анын күйөөсүн мас кылып, алкаш кылып, мындай Үй бүлөлүк башкача бир немени үлгүнү даанышман, мындай көрөгөч, кыйын аялдарды аз көрсөтөбүз да. Кыйын аялдарды аз көрсөтөбүз. Мисалы үчүн үй бүлөсүн багып кете алган, мисалы үчүн ажырашып кетсе деле 5-6 баланын колуна сүйрөп кете ал. Мындай кандай десем, кинолорубузда дагы слабый полду көрсөтүп сала беребиз да. Ажырашкан учурда ошо балдарды ким карайт? Аял заты аял, то есть балдар ошол төрөгөн кишиге эле керек экен да негизичи. Анткени ал билет, өзү төрөгөн, өзүн көбүн эсе ажырашкандан кийин билесиңер, аталары тескерисинче күгүк да. Кукушка деген баягы аял затына тиешеси эмес. Ажырашкандан кийин көбүнчө тескерисинче эркектерге тиешелүү. Ошол сыяктуу көп көйгөйлөрдү, маселелерди мына момдай кылсаңар момдай болот деген сыяктуу баягы ар кандай көз караштар менен кинодо көрсөтсө жакшы болмокпу деп ойлой берем. Биз кино аркылуу адамдардын жан дүйнөсүнө, аң сезимине мындай жем чачып атабыз да. Ошо жем чачып атканда дагы ушундай кастарлап, абайлап чачсак дейм да, чыгыса эле. Ошо мага дагы ошо айткан ажаандык же болбосо өтө курмандык болгон аялдарды, жертва аялдарды аябай жакшы көрөбүз же тескерисинче эркектин өпкөсүн үзүп турган, эркектин эркектигин сындырып койгон аялдарды көрсөткөндү жакшы көрөбүз. Бирок мага аябай жаккан нерсе бул азыркы заманбап биздин үй бүлөлөрдүн ошол Instagram, өзүнүн интернет баракчалары аркылуу үй бүлөнүн башка бурчун, башка тенденциясын көрсөтүп атканы, аталар таптакыр башка болуп чыгып атканы мени аябай кубандырат. Аял эркек экөө ар кимиси өз ордун билген учур эми кайра жанданып башкача боло баштады окшойт. Мурунку үй бүлөлөргө салыштырмалуу азыркы жаңы чыгып келаткан, жаңы пайдубал түзүлүп келаткан үй бүлөлөрдүн үлгүсү мага көбүрөөк жаккан сыйт. Менин оюмча мурда деле бар болчу ушундай эркектерчи. Болгону баягы аз болгондуктан байкуштарды кандай десем көпчүлүк жеп койчу болуш керек, мисалы үчүн. Биз учурунда баягы көп эле көрүп калбадыкпы? Байманаптын аң сезими менен жашап жүргөн эркектердичи үйгө келип, мен жумуштан чарчап келдим, кана тамак, менде деле андай болот. Бирок эгерде сен ошол өзүңдүн келечегиңе, өзүңдүн ошол жанында жүргөн балдарыңды карап аткан адамга сонун мамиле кылсаң, анын жанагы эмне деп коет? Сураган нерселерин берсең, муктаждыктарын баарын жаап берсең, ал өзү сен эле мындай хан кылып алат да. Сени суратпай эле тамагыңды даярдап коет, сени суратпай эле үйүңдү жыйнап коет, сени суратпай эле балдарыңды багып тизип коет, мисалы үчүнчү. Эгерде ошонун баарын бербей туруп анан келип алып кана тамак десең, эми албетте андай эркектин баары эле тажайт. Же бияктан жок, же тияктан жок. И үчүнчүдөн кошулуп кайын журттун келип алып жеп атат, мисалы үчүнчү. Анан жакшылап ойлонуп көрсөң, мунун баары эркектен эле көз каранды. Анткени аял албайт эркекти, эркек алат аялды. Алып аткандан кийин эми ал деле мындай кандай түшүндүрсөм эми. Ал сен кулуң эмес да. Алып анан келип алып
Ал сенин аманатың, ал сенин кабыргаң. Аны жакшы кылыш сенин колуңда, аны жаман кылыш ал дагы сенин колуңда. Анан сен талаада жүргөндө мен мисалы үчүн үйдө 20% болот экенмин. Мен 30 деп коеюнчу. Макул 40 деп коеюнчу. Бирок ошол эле учурда мен эс алганда келем да үйгөчү. Калган тетиги көп процент 60-70% үйдө келечегим болуп аткандыктан балдар менен ошол да, анан балдарды багып атат, балдарга тарбиясын берип атат, ошолордун курсагын тойгузуп атат. Анан кантип мен келип алып, кайра ошондон бир нерсени кандай десем, талап кылып, кыйын киши болуп, эми ал туура эмес нерсе да. Туура эмес нерсе. Андан көрө сен кел дагы тескерисинче бүт баарын сура. Бул мен мисалы үчүн барганда сурайм, балдар кандай? Тиги эмне болду? Тиги кандай окуаттыр? Ал мен баргандан анткени көбүнчө уктап калган болот. Улууларымчы саат 9 эле кетишет, анткени эртең менен таң атпай турушат. Кичүүбүз болсо макул ал тентек. Бул эмне кылды бүгүн? Тиги эмне? Бүт баарын сурап, анализдеп, мындай болду, тигиндей болду, бул мынтип атат, тигинтип атат, бул мынтип калды, тигинтип калды. Сенин иштериң кандай? Менин иштерим кандай? Ушундай бир чара сүйлөшүп алгандан кийин анан ошондон кийин мындай кандай десем, жанагы келинчегиң эртеден кечке сага нерв болуп атканы, бул каякта жүрөт деген сыяктуу нерсенин баары жоголот. Жөн эле көңүл керек да. Сырдашуу, жөн эле көңүл сүйлөшүү, сырдашуу, убакыт бөлүү. Ошол эле керек. Кээде ошол нерсе жетишпей атканда бир жака алып чыгып коюу. Бир жака жөн эле керек болсо жөн эле глобус кыдырып келүү дагы аял заты үчүн бул чоң нерсе. Жалгыз эмес, күйөөсү менен кыдырган, күйөөсү менен чогуу тандаганы, күйөөсү менен кеңешкени, кандай десем, эли шаркак деген сөз да. Эсептешүү бири-бири менен. Бул ушундай нерсе үй бүлөнү кылат. Анан мен көп учурда баягы чарчап келгендиктен, көчөдө көп жүргөндүктен үйгө келип жатып эле салгым келет да. Анан мен сурайм, эмне кылалы бүгүн? Мынтелиби, каяка баралы, каалаган нерсеңди айт десем, кээде үйдө эле калып алчу дейт, тескерисинче. Менин үйдө болгонумдагы анан мага бир сөзү жагат, сен келгенде балдар башкача болуп калат дейт да. Сен келгенде балдар кадимкидей башкача болуп калат. Мен аны билбейм, түшүнбөйм, ал дагы айтып бере албайт. Ал дагы түшүндүрүп бере албайт да. Бирок сен келгенде балдар башкача болуп калат дейт да. Анан ошол нерсе, кандай болуп калат десем, мындай жаман эмес. Кандай десем, атасы келгенде сестенип калат го, ошондой болуп. Сестенген сыяктуу башкача болуп калат, анан мындай бактылуу болуп калышат дейт да. Бактылуу. Сен мисалы үчүн кечээ эле ушундай окуя болду. 3 эркек балабыз бар да, үчөөнү тизип алып, бүт баарын өзлөрүнүн кийимдерин бүктөп атыптыр. Бүктөгүлө депчи, бүт баарын үчөөнү тизип алып кырып атыптыр. Анан мен келгенде үчөөтөн чуркап келип, ата деп мени кучактап туруп, анан үчөөтөң тиги бөлмөлөрүнө кирип кетип калды, телефон чукап жатып калышты да. Саат аянып, карачы, маны бүктөбөй кетип калышты деп. Анан сен келгенде башкача болуп калат деген нерсе, баягы атасы менен апасы экөөтөң үйдө болгондо балдар бактылуу болот экен да, көрсөчү. Сен келгенде мындай башкача күлкүлөрү чыгып калат, бактылуу, эми кандай деп түшүндүрсөм. Кыскасы, атасы менен апасы сөзсүз түрдө балдардын жанында, анан экөөтөң эки бөлмөдө эмес, чогуу чай ичип, чогуу сүйлөшүп, чогуу балким телевизор көрүп, анан көбүнесе балдар ошол атасы менен апасы бири-бири менен бактылуу экенин көрсө, балдардын мисалы үчүн мен кичинекей кезде атам апамды мындай бетинен өп койсо, мындай кызартып атарып, бир кыз болуп кетчү, мындай эмне бул депчи. Бул как это так депчи, мисалы үчүн. Анан кийин чоңойгондо чоңойгондо 20дан ашкандан кийин анан мен баягы чоң эле үй бүлөлөрдөн көрдүм да, баягы карып калганда бири-бирин кучактап өп аткандарын көргөндө дагы крышам тайып кеткенде ушундай да болот беле. Бизде мисалы үчүн Советтер Союзунун тарбиясы атам менен апамда мындай, кандай десем, бизде андай болбоптур да. Мисалы үчүн азыр балдардын көзүнчө келечегимди кучактап, экөөбүз бири-бирибиз менен эркелешип атканыбызды көрсөткүм келет балдаргачы. Мына көргүлө. Мына биз бактылуубуз. Силер дагы, кандай десем, бул нормалдуу нерсе. Бактылуу болгон. Мен мисалы үчүн кичинекей кезде жаңы жылда эми ал убакта жаңы жыл биз үчүн азыр деле баягы ата-энем жаңы жылды майрамдашат. Эми кандай майрамдашат? Шаң шоукет менен эмес, баягы эме калып калган да, привычка деп коет го. Адат. Дасторкон жая калып, анан бир неме кыла калып, анан жаңы жыл сайын биз калып элек айтканда ошондо гана
бири-бирибиздин беттерибизден өпчүбүз да, апамды мен, апам мени, атам апамды дегенде анан ошондо бир кызык болуп, мындай кандай десем, кире кетеш таппай. Анан кийин чоңойгондо билдим, көрсө негизи ар бир үй бүлөдө ушундай мамиле болуш керек экен. Бул бир гана майрамдарда эмес, бир гана баягы кээ бир учурларда гана эмес, күнүгө болуп туруш керек экен, көрсөчү. Ошондо гана балдар бактылуу болот экен, ошондо гана балдар өзүн мындай коопсуз среда деп коет го, коопсуз немеде, чөйрөдө чоңоюп атканын билет экен да. А эгерде атасы апасын кагып атса, апасы атасын жамандап атса башка бирөөгө, же болбосо бири-бирин чукулап, кыскасы ушундай сыяктуу көп нерселер болуп атса, эми ал сөзсүз түрдө балдарга да таасирин берет да. Анан алардан кандай бала чоңоюп чыгат, аны билбейм. Кыз 3 эркектен кийин кыздуу болдуң. Кыздуу болгондогу аябай гендер партидеги кыз экенин белгилүү болгондо аябай сүйүнгөнүң бүт дүйнөлүк немеге тарап. Ооба, азыркыга чейин жүрүшөт мага. Турция, бүт жакта жүрөт анын баары. Ал ата эмнегедир биздин элесибизде ата кызга сүйүнбөйт, ата эркекти эле күтөт деген нерселер миибизде калыптанып калыптыр. Аны билбейм каяктан калып калганын. Балким баягы эми биз баягы баатыр элбиз дей беребиз го. Эми убагында деген эркек балдар деген баягы жоого чыгар балдар депчи баягы. Кыздар деген тылда калат, анан деген сыяктуу нерседен калып калса керек менин оюмча. Бирок азыр кайдагы согуш бизде, кайдагы баатырлык. Тескерисинче үйгө кандай десем, береке ырыскы, үйгө жарык алып келе турган кыз бала экен. Эми албетте эркек балдар деле ар бир наристе сонун, аябай сонун. Болгону баягы эркек бала экенин кайсыл учурда билесиң? Кичинекей кезинде 3-4 жашта кезинде ал ата энесин элжиретип, сүйүндүп жүрө берет. Анан кичине чоңое баштаганда мен үйгө келем да, үйгө келгенде чуркап чыгышат, учурашышат дагы, баштыкты карап туруп, кайра эчтеке алып келбептир деп кетип калышат да. Эркек балдар ошондой болот экен. Кызым болсо азыр эле келгенде, мисалы үчүн 3 эркек балам тең мен келгенде колун көтөрүп мени көтөр дечү эмес. Мени көтөр деп мындай кандай десем, башкача болот экен чында. Келинчегим деле мага көп айтып атат, сен антип айтпа. Кыз башкача болот экен деп айтпа. Бүт баары тең бирдей болот. Мага бүт баары тең эле бирдей болуп атат. Антип айтпай жүрчү деп мага айтып коет да. Мен айткым келе берет, анткени чындыгында кыз башкача болот экен. Анын жыты да башкача болот экен. Анын кылыктары, анын баскан турганы, күлгөнү, аны баары таптакыр башкача. Анан айтып атам го, биринчи жолу менде ушундай болду. 3 эркек баладан кийин бириге чыга элек болсо дагы тизелеп туруп алып, анан эки колун сунуп, бирдеме деп сүйлөйт да еще. Даттангансып, жанагы ошонун баарын көрүп, көтөрүп кучактап аткандан кийин анан кантип кыз башкача деп айтпайсың. Эми балким ар бир бала чоңойгондон кийин, баягы чоңоюп, эс тартып калгандан кийин деле жок бирдей эле экен деп калышы мүмкүн, бирок кичинекей кезден билинет экен да, баягы кыз бала атасына жакын болору, кыз бала ошо өзүнүн атасын идеал тутканы, өзүнүн атасын номер 1 эркек катары көрөрү баягы кичинекей кезден эле билинип калат экен. Ошону билдим мен. Жакшы, кызың төрөлгөндө өзгөчө белек бердиң жубайыңачы. Берки уулдарың төрөлгөндө деле ушундай берилди беле, кандай болду? Жок, уулдарым эми негизи ар бир аял сага наристе төрөп берсе, аялымды берсем дагы жетпейт ал. Өзүнүн апамдын баркындагы, өзүңүн энеңдин баркындагы ошондо билесиң. Анан ар бир бала чоңоюп атканда баягы өз көзүң менен көрүп атпайсыңбы, баягы түндө туруп алып эмизип атканы, уктабай аны көтөрүп жүргөнү, ошонун ар бир баланын ар бир түйшүгүн, ар бир этабын өз колунан өткөрүп атканынчы. Ошонун баарын көрүп дагы баягы энем баркын, чын эле мен дагы ушундай менен азап менен баккан турбайбы деп, анан апаңа чуркап барып көп нерсени белек катары бергиң келет да. Анан ошол эле учурда сага наристени төрөп, бирөөлүнөн калып, эркек болобу, кыз болобу, бала берип атса, чындыгында эми азыр машина бер, анан iPhone бер, анан Dyson бер, анан дей берет го. Жок, анын баары жетпейт. Анын баары жетпейт. Үй берсең да жетпейт. Чүй берсең да жетпейт дегендей. Ошону болгон эркек сезе билиш керек. Ошол жоопкерчиликти, ошол нерсени, ошол белекти баягы
мен белек да жараткандан бери келген белек бала деген, бирок ошону сага алып берип аткан доставщикти. Ошону сезе билиш керек. Жөн эле аны мындай бала багуучу катары же болбосо бала төрөгүчү катары көрүп калбай, ошону сезе билип, эми ооба кыз төрөгөндөн кийин багы үй белекке бердим. Үй белекке бердим десем, көп катталуучуларым, ой, ал үйдө сен эле жашайсың да. Ой, ал барды эле силердин үйүңөр болот да. Депчи эми бирок кыргыз элинде көбүн эсе кыздарга же болбосо аялдарга, келинчектерине эч ким эч нерсе жаздырбайт экен көрсө. Мен муну ошол белек берип атам, мына үй берип атам белекке. Үйдү ушул келинчегим атына каттап атам дегенде мага аябай көп жазышты. Сен молодец турбайсыңбы? Азыр деген келиндерине, кыздарына эчтеке бербейт, эчтеке жазбайт. Деп жанан мен таң калдым. Эмнеге депчи? Анализдеп көрдүм да. Көрсө чын эле ошондой экен, баягы ажырашып кетсе кетип калат да. Ажырашып кетсе сен де ажырашып кетсеңер, кокус ажырашып кетсеңер, үй сенде калыш керек, ажырашып кетсеңер, машина сен деген сыяктуу бир мындай таштанды мусор неме бар, пикирлер бар экен да элдин арасында. Анан мен андай пикир жок болчу менде. Мага оңой эле болду да, мисалы үчүн, эми келинчегиме үй алып берип, аны каттап коюу мага оп-оңой эле болду. Ошондой эле эме менен, ошондой эле кандай десем, эрк менен мен кызыма деле үй каттап берем, мисалы үчүн толтура нерсени каттап берем. Келинчегиме колдон келсе да 2-3 үй каттап берем деген сыяктуучу. Бул эмне? Бул деген ишеним. Бул деген келинчегиме болгон ишеним. Бул мени сатып кетпейт. Бул экөөбүз ажырашпайбыз деген сыяктуу ушундай нерселерди тээ жакта эле калтырып коюу деген нерсени түшүнөм мен. Жаман ойлордун баарын бүт баарын эле кетирип салуу. Мен чындыгында көп окудум да. Мага көп каттар келди. Ошол эле келиндерден, ажырашкандардан. Мен ажыраштым, 4 бала менен эчтекем жок калды дегендерденчи. Үйүбүз бар болчу, аны күйөөм тартып алды. Машинабыз бар болчу, аны күйөөм алып алды. Бизнесибиз бар болчу, ал күйөөмдүкү экен көрсө. То есть күйөөсү өзүнө каттай берген, өзүнө эмес апасына каттай берген, бир туугандарына каттай берген, бирок эч качан аялына каттаган эмес да, мисалы үчүнчү. Мындай окуялар толтура. Бирөө эмес, эки эмес, үч эмес, толтура. Ошондуктан баягы эми кандай үлгү катары деле десек болот. Келинчегиме каттадык, анан көбүнчөсү мага ыраазычылыгын айтышты. Азамат, дастан сичтен үй алып бердиң. Бул деген тигиндей мындай. Анан эми айтып атпайм көбүнчөсүнүн сөздөрү. Ой, баары бир өзүңөр чогуу жашайсыңар да, ой. Депчи. Бирок ооба чогуу жашайбыз. Ооба, биздин үй болот. Бирок эң башкы жанагы өзөк келинчегиме катталгандыгы да. Сон кунаажың көзүн сүзбөсө бука жүүн үзбөйт деген кеп бар да кыргыздачы. Сен эми шоу бизнес чөйрөсүндө жүрөсүң, экөөбүз далай алып барчу болдук, кинолордо жүрөбүз, алеле булеле. Бирок мен сени мындай бир ырсактап, кыйшактап, кыздарга тийишип атканыңды көргөн эмесмин да. Мен көрсөтпөй дейшем да. Жок, чын эле айтсаң ушул эркек катары мындай аял мындай көзүн сүзүп койсо эле эркек ээрчип кете береби? Жоопкерчилик эркектеби же аялдабы? Жоопкерчилик никеси бар кишиде. Мисалы үчүн, мен аялым болсо, анан менин баягы жибимди бука жибин үзбөйт, жибимди үзөм деп бир кунаажың келип алып туруп, анан мени азгырып кетсе, кеп кунаажыңда эмес, кеп ошол никеси бар кишиде деп билем. Анткени анын никеси бар. Анан мага көп эле кунаажыңдар көз сүзөт. Көз сүзгөндөн мурда башка жагында сүзөт да, чындыгындачы. Инстаграмдан болобу, WhatsApp'тан болобу, жеке жашоодо болобу. Айтор көп эле учур болот. Аябай көп. Мен бир ирет Россия жергесине барып калдым тойго. Анан тойдон кийин бир тойдо күйөөсү менен жүргөн бир аял. Анан тойдон кийин чыгып алып, бас менен кетесиң деп атпайбы? Бас менен кетесиң. Биз баягы гостиницага барып эс алышыбыз керек. Суук, ё-моё, канча? 86 градус го дейм. Эшикке чыксаң өлө суук. Анан ошол учурда чыгып алып, бас менен кызып калган болчу. Бас менен кетесиң. Анан ты изменяешь жене дейт магачы. Анан мен туруп чалкаман кеттим да, жок деп мен
ошо биздин маршруткалар болчу, маршрутканы айланып качып жүрөм анданчы. Бул чындык чын. Менин музыкантым жанагы диджейим таң калган, кадимкидей шок болгон да. Анан эме деп атпайбы? Ты изменяешь, не дедим, мен жок десем, не дейт? Орусча сүйлөгөн баягы кыз болчу, кыз дебедимби? Эже болчу. Женщина изменяет редко, но метко. Кеттик со мной дейт. Эми ушундай сыяктуу учурлар аябай көп болот. Ушундай сыяктуу учурлар. Эми бул баягы көнүмүш адат, мен мындай нерсеге такыр маани бербейм. Маани бергенде эмне? Артында ойлошуң керек да. Артында ойлогондон мурда менин принциптериме туура келбеген нерсе. Анан Инстаграмда аябай көп. Жүрсөң эс алдырып коеюн дейт. Анан мен баягы эс алуу эмне экенин, эс алуу мен үчүн баягы Мончого барып эс алуу, эс алуу мен үчүн балдар менен футболго барып эс алуу мен үчүн футбол көрүү, эс алуу мен үчүн жөн эле шаарды машина менен айдап эс алуу же болбосо жөн эле компьютер ойнап коюу да. Анан өткөндө бир кыз жазып калды. Эмне эле болуп атасың актан, мен сени эс алдырып коем. Анан мен таң калдым. Эмне кылып эс алдырасың десем, ну ты же понимаешь дейт. Анан чындыгында ошондо мен түшүнгөнмөсүн эс алдырып коюн десе, мени Катардан, Дохадан атын утуп атам. Бир сонун кыз ошол жакта иштейт экен, аябай бай кыз экен, чоң парфюмерия чыгарган фирманын бир нерсеси жетекчиси экен. Анан жүрү мен сени Доханы багы айландырып эс алдырып келем дегенде, жаман айым жок, бардым. Сонун Доханын баарын кыдырып, бул мындай, бул тигиндей, могу тумбаларды көрдүңбү? Ушул ар бир тумбада багы Доханын, Катардын гимни жазылган деп бүт баарын кызык нерсени айтып берди дагы. Анан келип туруп такси менен кайра гостиницанын алдына чыктап койду. Коштошто кетип калдым мисалы үчүнчү. Анан тиги эс алдырып коюн десе, мен таң калдым. В смысле эс алдырып коюн? Көрсө жанагындай нерсеге чакырып атыптыр да, көрсөчү. Анан кийин өзүм изилдеп жүрүп билип алдым. Ал мага WhatsApp'тан баягы видео звонок менен чалып калчу. Анан таж аткандан бир күн чалганда алсам, түнкү клубта кыздар менен жүрүптүр дагы. Анан мен камерамды жаап койдум. Анан жанындагы кыздар кто это деп атып өчүрдүм, ошойдон блокко салып салдым да. То есть мен бир жакшы сөз бар диндечи. Эки дүйнө Кудай сени шерменде кылбасын деген. Бул дүйнөдө шерменде болуун билесиң кандай экенин. Эл алдына, тем более эл адамы болсоң баягы, элдин баары таанып атса, шерменден чыгып калса. Тиги дүйнөдө да шерменде болгон андан да жаман нерсе да. Ошондуктан шерменде деген нерсени аябай жаман көрөм. Мындай нерселерден колдон келсе алыс болуш керек. Анан моралдык нерселерге дагы дал келбеген нерселерден мен сразу эле качам. Моралдык нерсе бул эмне? Бул арак, бул баңгизат, бул тамеки деген сыяктуу нерсенин баары мага жакпаган нерселер, ошонун баарынан оолакмын да. Колдон келишинче. Ошол. Бала сен көп угуп калам да мындай. Мен бала кезде базарда эле чоңойгом, тачкист болгом, тачка түрткөм деген сыяктуучу. Сен ошондо Дастан экөөң балалыгың кандай өттү? Оор кырдаалдан өттүңөрбү? Адам баласы мен балалыгым ушундай болсо эмне кылайын? Мен ушундай үй бүлөдө туулуп калсам эмне кылайын? Мен ушундай мамлекетте туулуп калсам эмне кылайын деп мындай жоопкерчиликтен качып, жашоосун түптөгөндөн коркушат да. Эмнеден, кайсы жактан, кайсы жакка жеттиң? Мен кичинекей кезден бери эле биз оор тумушта чоңойдук. Анткени нарында жүргөн кезде эле 95-жылы апам айтып калат, керемет карындашыбыз бар. Керемет төрөлгөндөн баштап эле биз банкроттон башыбыз чыккан жок депчи. Анан ошо керемет төрөлгөндөн баштап дегеним 95-жылдан бери. Анан 95-жылга чейин чындыгында Дастан экөөбүздө бактылуу балалык болуптур да. Snickers, Mars, Adidas, Montana, жанагындай толтура оюнчуктар жыргал ошо болуптур да, көрсөчү. Анан ошол 95-тен баштап бизде баягы кризис башталды. Өтө катуу кризис. 95-тен 2010го чейин деп коеюнчу. Ошого чейин баягы бутубузга тура алган жокпуз. 95 нарында баягы апамдар соода кылчу базарда. Анан ошондо баягы көрө баштадык. Анткени баягы элементарно мектепке чай пичер дейт го. Чай үйүңөрдөн бир нерсе жасап келе дегенде биз эч нерсе алып барып жүрбөйбүз. Анткени эчтеке жок болчу. Аны түшүндүрө албайсың. Анткени атам чоң мугалим, апам дагы мугалим болуп, бирок базарга кетип калды. Анан мугалимдер арасында баягы атам авторитеттүү киши болчу да нарында. Анан силер деген нарындагы эң бай үй бүлөсүңөр да кантип силерде жок деген нерсе, мындай кадимкидей мугалимдер ошону мага айтчу да. Жүрөккө тийчү кадимкидейчи. В смысле менде жок десең дагы мындай калп айтып аткан сыяктуу көрчү да. Сен калп айтып атасың.
сен байдың баласысың деп мага айтышчу. Анан мен таң калчумун. Көрсө баягы интеллигент адамды, атам кандай десем, баягы илимдүү, билимдүү, мугалим, ошондой адамдардын балдарын баягы, ошондой адамдарды бай деп элестетеби же кандай. Анан ар кимдин курткасын кийип чоңойдук, ар кимдин бут кийимин, ар кимдин кийимин кийип чоңоюп, нарындан келип, анан Бишкекке 2002 келгенден кийин дагы бул жакта андан дагы мага кичинекей кезде биз баягы жайында келчүбүз да Бишкекке, Тайженин үйүнө каникулга 2 жумага, 1 жумага. Бишкек мага Нью-Йорк болчу да. Нью-Йорк. Бишкекке келгенде кадимкидей алау таянтынан чыгып, фонтанга түшүп, сүрөккө түшүп, жыргап, сейилдеп, "Уа, Бишкек ушундай" деп Бишкекке келип, огороддо өсүп аткан тиги өрүк, слива, алма, алмуруттарды көрүп, аларды жеп, нарындан да жок болчу. Нарында ал суук жер. Мага бейиш катары болчу Бишкекчи. 2002 келип туруп, мен бейишти тозок катары көрдүм да. 2002 келгенде. Анткени көрсө Бишкек баягы анчалык Тайжен үйүнө келип жүргөндө, ал учурда баягы жыргап бекер келбей кетчүбүз да. Биз бияка барыбыз көчүп келгенден кийин базардагы жашоо башлаганда Бишкек көрсө андай эмес экен. Көрсө Бишкек жанагы чоң бир кандай десем, мегаполистер адамды жок кылып ташат го. Адам жок болуп кетет Бишкекте же болбосо ошол эле Нью-Йоркто, ошол эле Москвада, эгерде ар тараптан колдоо болбосо адам жок ошол жерден жок болуп кетет да. Ошол сыяктуу эле Бишкекте деле жоголуп кетүү оңой эле негизичи. Анан биз базардан баштадык. Базардан тачка түртө баштадык. Апама жардам берип баштап пирожки саттык. Мен бут кийим тазаладым. Отуруп алып кыйкырчуман келиңиз бут кийимиңизди тазалап берем. Отуруп алып кечке эртеден кечке бут кийимди тазалап, пирожки сатып, самсы сатып, тачка түртүп, ошол жерде шыпырып атып, ошол жерден бадыран помидор уурдап, айтор 5-6 жыл ошол базарда соода кылдык, иштедик. Анан бирок атам апам тең мугалим болгондуктан кичинекей кезден бери бизге баягы кулабызга куюп келген да. Жапардын баласы, Айымдын баласы жаман экен дебесин. Алдыңардан ким чыкса, тааныган адамдар болсо учурашкыла. Тарбиясы жок дебесин, тартуу жок дебесин, бирөөнүкүн алба, бирөөнүкүн урдаба, бирөөнүкүн тийбе, алдыңбы, берип кой деген сыяктуу толтура нерселерди, майда чүйдө нерсе бар бизге куюп келе берген. Жакшы окугула эң башкысы депчи. Анан ошонун баары бизди кармап калды окшойт. Анткени базардан жанагындай нерселерди урдап аткан күндө дагы биз баягы көбүп кеткендиктен эмес, эми азыр баягы чөнтөкчүлөр телефонду урдап алып, бирок анын акчасын үй бүлө багуу үчүн эмес, өзүнүн муктаждыктарын жоготуш үчүн, жыргаш үчүн, эс алыш үчүн кылып атышпайбы, мисалы үчүн. Бизде ошол помидор бадыранга зар болчубуз. Үйдө эчтеке нан жок, үйдө кандай десем, продукт азык түлүк жок болсо дагы бир помидор, бир бадыраң биздин баягы кардыбызды толтуруп бизди бактылуу болчу да. Анан аны уурулук катары эсептечү эмес экенмин менчи. Уурулук катары эсептечүмүн. Азыр кийин чоңойгондон кийин мен келесиз экенмин дейсиң. Кайда барып ошол акчасын бергиң келет, бирок кимге бересиң билбейсиң да. Аны азыр болсо эми жанагындай садака менен аркылуу берсең болот, жан дүйнөңдү бошотуш үчүнчү. Ошол учурда мен уурулук катары көрчү эмесмин. Болгону биз аябай ошого муктаж болчубуз. Күнүнө баарыбыз чогулуп 40 сом тапсак, же 30 сом тапсак, ошондой эле болчу. Бир күнү баягы 1 килограмм рожки, же 1 килограмм шекер, анан 1 килограмм күрүч алып алып, үйгө алып барып, толуктап. Бирок бактылуу болчу экенбиз, аябай бактылуу. Анткени биз бөлөлөр менен чогуу дагы базарда иштеп калдык. Мен, Дастан, ошо бөлөлөрүн толтурабыз, апам болуп. Анан Алабидин базардан азыр экинчи КСке чейин канча километр жол экенин билбейм, бир топ эле алыс негизи. Эртең менен ошол жактан базарга чейин жөө келчүбүз, кайра жөө кетчүбүз, экономдош үчүнчү 5 сомду. 5 сом болчу да, ошо 5 сом. Анан эмнеге бактылуу болчубуз? Баарыбыз чогуу болчубуз, бирге болчубуз дагы. Анан эртең менен бияк базарга келатканда, базардан үйгө баратканда толтура нерсени сүйлөшүп, ырдап, бийлеп, жыргап, ар нерсени айтып, каткырып, ушинтип барчубуз. Үйгө барып, чогуу барыбыз баягы үй тапшырманы жасап, чогуу тамак жасап, эми конечно кырыласың бири-бириң менен. Бирок ошол учурда чогуу азыр болсо эми ар кимибиз ар жактабыз, кадимкидей ошол күндөрдү сагынасың да, кадимкидей сагынасың. Ошол учурда бир туугандар менен чогуу болчу экенмин, ошол учурда жыргал болчу экен. Бирок ошол эле учурда экинчи тарабы ошол учурда аябай оор болчу. Анан базарда мен
азыр кандай актан болсом ошондой актан болчумун. Кандай десем, жалко. Бир нерсе болду, барып тачкага жатып эле, мен уйкум келип атат. Мен курсагым ачты деп, эптеп эле бир 20 сом таап туруп, анан кайра жатып алып, ошондой болчумун, ошондой элечи, жалко болчумун. А тескерисинче Дастан болсо, аябай мээнеткеч, эмгекчил, биринчи кезекте ишти коюп, иштин баарын бүтүрүп туруп, анан эс алчу да. Анан ошол эле учурда билиниптир, мен базарда ар ким менен ырдап чоргоп, кызыктуу нерселерге кызыгып кетип, лото мото деген сыяктуу нерселерге кетип калсам, Дастан болсо диз саккан жер бар го, кино. Диз саккан жерге туруп алып, ошо кечке карап тура берчү, кинолорду карап, көрүп, ар бир дисти карап окуп. Анан кечинде сөзсүз түрдө бирден диск отура кетчү, сатып алыпчы. Эсимде жок кантсам эле. Азыр бар ошол коробка кылып тизип койгон. Мен ошол учурда кыйраккан киши болуп, Джеки Чандын кинолорун көрүп, айтып атпаймынбы, боевиктерди көрүп жүрсөм, Он Бак, 13 район деген сыяктуу. Дастан ошондой эле жанагындай Антал Фрэнсис Форд Коппола деген толтура кинолорун чогултуп алчу, Джеймс Кэмерондун кинолорун чогултуп алчу, Роберт Родригестин кинолорун чогултуп алчу. Мен деген кыйын режиссерлордун бага жакшы киносуна, жаман киносуна чогултуп алып, түнү менен көрүп чыкчу. Анан азыркыга чейин Дастан айтып коем, ал энциклопедия да, мен үчүн энциклопедия. Мисалы үчүн мен барам дагы, короче, Дастан мондай идея бар. Мондай болот, бир кыз мондай болот, анан мындай болот, анан мындай болгондо мындай болот, анан мындай болот. Кандай экен десем, 5-6 кинонун списогун берет, даже 10 чакты списогун берет дагы. Мына сенин идеяңа окшош кино бар. Ушунун баарын көрүп чык, андан кийин сүйлөшөбүз деп коет да. То есть ошол кинолорун көрүп чыккандан кийин сен толтура идеяңды кетиресиң. Бул болгон турбайбы, ал бул жарабай турбайбы, ал мындай турбайбы. А бирок ошол учурда кайра тескерисинче жаңыча изденесиң. Мындай болуп тур, меники мындай болсун депчи. Мындай болуп тур, меники башкача болот деп. Ошондой эле бар болчу анын багы, кандай идиреги, ошондой эле бар болчу да. Ошондой эле зээнинде, ошондой эле. Анан тачка туруп жүргөн күндө деле мага келип алып, да карап турсаң тети кадрды мына мояктан эгерде мондай оператор мондай басып келип туруп, мондай бурулуп кетсе, дей берчү, мен крышаны тай берчү. Эмне деп атасың? Ошондой эле бар болчу да андачы. Мен тескерисинче ошондой эле баягы жеңил нерсеге, жалжактаган нерсеге даяр болчу экенмин. Ошондой эле билинип калган. Анан мен базарда иштеп жүргөндө толугу менен мектепти чытап салдым. Толугу менен кечирип койгула, мен мектебиңер биякта жарабайт экен. Нарындагы мектеп мага жакчу. Биягындагы жалаң орустар жаккан жок. Неге жаккан жокпу? Неге? Анткени орустардын көбүнчөсү колунда барлар болчу, байлар болчу, сөздөрү чоң болчу. Көбүнчөсүндө ошондой эле мобилдик телефондар бар болчу. Анан мен кичинекей болчумун да, өзүмдөн 2 жаш улуулар менен окудум. Чындыгында ошол орустар мени кичи катары көрчү эмес. Мындай сабак учурунда дагы алгебра болобу, физика болобу, химия болобу жардам сурасаң жардам берчү эмес. Баягы көчүрүп алайын деп сурасаң да берчү эмес. Анан баягы кандай десем, 9-эле класста мен шагым сынып, үмүтүм өчүп калган да, бул классташтардан бир нерсени күтпөш керек депчи. Бирок эми ал учурда, ошол эле учурда баягы кыргыз классташтарым бар болчу. Алар менен азыркыга чейин мамилем жакшы эле, баягы жолуккан жерден учурашып дегендейчи. Бирок орустардан ошондой эле көңүлүм калган да. Анан ошондуктан мектепти 3, 9, 10 бир такыр окуган жокмун. Окудум, галочка үчүн жөн эле барып келип, жалаң 3, жалаң 2, жалаң 3, жалаң 2. Бирок ошол эле учурда мага жаккан сабактарды аябай жакшы окучумун. История, тарых, кыргыз тили, кыргыз адабияты, орус тили, орус адабияты, биология, дагы эмне? Гуманитардык сабактардын баарын өзүмө жаккан сабактарды аябай жакшы окучум. Жакпаган алгебра, геометрия, физика, химия деген сыяктуу баягы жанагындай эсеп, кысапты талап кылган нерсенин баарын кечирип койгула. Молар мага жашоого кереги жок дечүмүн да, мисалы үчүн. Анан атам келди. 2005 келди го дейм. Нарында калган да анткени. Нарында иштечү. Биз үй бүлөбүз менен бияка келип, нарында иштерин бүтүрөм деп ошакта калып, анан 2005 келип туруп, мен аттестатымды көрүп туруп, мага бир эле сөз айтты. Ишенген балам сен болчусуң деген сыяктуу бир эми ал сөзмө сөз айтып бере албайм, бирок ишенгеним сен болсоң ушуну кылат белең деген сыяктуу. Ишенген кожум сен болсоң, алдартыңдан таларма Сен деди. ушундайга жетип кеттиңби деп мага айтты. Намысыма тийди ошол нерсе. Анткени кичинекей кезден бери мени атам аябай жакшы көрчү. Башкарма деп. Анткени мен 4 жашыман эле жазып окуй баштагам, 5 жашыман 1-класска киргем. Анан 5 жашымда 1-класска кирип, ошо Дастан менен чогулуп, Дастанды башкара алчу экенмин. Ага мен сумкамды көтөртүп коюп, анан ага тигинтип коюп, мынтип коюп, өзүм алдыга басып, Дастан баягы 2 сумканы көтөрүп алып, анан ушундай болчу экенмин да. Үйгө келгенде деле мисалы үчүн
1 сентябрда барған жоқпын да мен мектепке. Мен февральда бардым 1 классқа. 1 сентябрдан баштап февральға чейин Дастандын сабақтарын күнүгө келген, күнүгө текшерип, қарап, жаттап алып жүргенмін да. Мысалы, бүгін нені өтіп келдің дегенде, мына моны деп, бұл не екен деп сұрап атып эле, жазып, же болса оқып сұрап атып жаттап алып жүргенмін. Ошон үчүн мени башкарма дейчү да кичинекей кезимде бир. Башкарма деп атам. Анан элдин баарын көзү дагы мени мактап, мына балам 5 жашынан окуп атат. Эми ата-эне үчүн баланын ар бир жетишкендиги чындыгында сыймык болот экен. Азыр сезип атам анткени мен ортоңку баламдагы, улуу баламдагы классындагы көз тийбесинин алдыңкы окуучулардан анан футболдо болгон жетишкендиги болобу, кол жазмасы болобу, жакшы окуганы болобу, ошонун баардыгы сага башкача болот экен. Эми сен деле билесиң да. Башкача болот экен. Мындай көчөгө чыгып кыйкыргың келет да. Мен балам 2 гол киргизди деп болсо, мен балам монтип деп айткым келет. Мен аны кичине кезде түшүнчү эмесмин. Эмнеге эле мактанып атат деп жүрчүмүн. Эмнеге айтып атасың элдин баары депчи. Анан атам көрсө чындыгында мени менен анан Дастан менен мактанчу экен да. Дастан да жакшы окуучу да. Анан ошол Бишкекке келгенде анан менин аттестатымды көрүп туруп анан айткан да. Мындай чукуп айткан, кейип айткан, кайгырып айткан да. Анан ошол эле учурда биздин туугандарыбыздын баардыгы өздөрү деле билет ким экенин. Окутпай эле койгула. Иштесин базарда. Там Москвага кетиргиле деген сыяктуу. Акча тапсын. Мени кыйратмак эле буларыңар деп көп киши атамдан апамдан шагын сындырган да баягы. Эч жака тапшыра албайсыңар. Силерде акча жок. Чындыгында акча жок болчу. Шапка деген болот деп анан биринчи эле кезекте жанагы мен деген престиждүү университеттер баягы катарынан чыгып калган. Анткени ал жака акча да жетпейт болчу. ОРТБздин балы да жетпейт болчу. Анан жеңил жагын издей баштадык. Тааныш аркылуу издей баштадык. Бияка киребиз, тияка киребиз. Анан КЭУ Кыргыз экономикалык ал убакта кандай эле? Ал убакта башкача болчу. БГУЭП болчу. Эстедим карачы. БГУЭП болчу. БГУЭП, по-моему. Жандай эмес беле. Кыскасы ошол жака бардык тааныш аркылуу. Барып Дастандагы мен дагы ошол жакта окумай болдук. Экономикалык университет. Экономиканын ээсин да билбеген балдар. Билбейм, эмне болуп кетмек ошол жакта окуп калсак, бирок багы алдын ала сүйлөшүп ошол жака өтмөй болдук. Анан үйгө келип кайра кеңештик. Анан акыркы вариант эмне болду дебейсиңби? Эмне кылганды билесиң? Сен эмне кылганды билесиң? Колуңан эмне келет дегенде мен туттук, мен ырдаганды билем, бийлегенди билем, сүрөт тартканды билем. Всё, анда ошол жака кеттик деп. Баягы мисалы үчүн эртең көркөм сүрөт академиясына барсак, бүгүн ошо искусство институтуна бардык. Мен биринчи атам менен бардым дагы. Анан доцент Калыбек Кемелевич деген доцент бар болчу да, азыр эле бар. Ошол доцент кафедра кабыл алды дагы. Ырдатып көрдү, кыймыл аракетимди көрдү, ырайттырып көрдү. Баягы эс тутуум, жана память деген сыяктуу көп нерсенин баарын экзамен алды дагы. Анан жарайт бизге деп койду. Жарайт, бюджет кереди. Мес. Кырсам тайып кеттим мен. Кече эле экономист болмокмун, бүгүн искусство институтунун алдында турам да. Искусствонун алдында турам. Анан эми чындыгында багы мектеп учурунда КВН ойноп жүрсөң, анан ошо искусствого чыгармачылыкка жакын болсоң сүйүнүп эткенсиң да. Үйгө барып, үйгө кирелек деле Дастан кыйкырдым мен. Дастан бери кел. Короче, искусство институты бар экен, алтын толтура кафедра бар экен, мондай. Анан Дастан эми киного кызыгып жүргөнүн билесиң да. Сен барсаң сразу өтөсүң. Эртеси эле күн Дастан барды, Дастан да өтүп кетти. Ошол ал дагы бюджетке, кинооператор деген эмеге, эмне деп койчу эле? Факультетке. Ал дагы барып, болгон ошо көрүп жүргөн кинолор, билбейм эмне деп экзамен өттү, билбейм, аны өзүнөн сурап коюш керек. Бирок өтүп кеттик экөөбүздөн. Анан башталды. Бюджетке өтүп кеткен деген бул жакшы нерсе да негизи. Ошого сүйүнгөндүн ордуна туугандарыбыз кайра баштады. Булардан артист чыкпайт. Артист эмне кылмак эле? Артист адамбы деди. Артист адамбы? Артист эмне кино тартмакпы эле деп. Туй атам. Анан көгөрүп отуруп атама ичимен сөз бергем. Мен баягы аттестатымды кандай десем, аттестатымдын косягын жууйм депчи. Анан косягын жууганда эле мен искусство институтунда бир дагы 4 жок, жалаң 5 менен
көгөрүп отуруп мен окуганды билем деп анан жалаң беш менен кызыл диплом менен барып атама көрсөттүм. Атам сүйүнүп калды. Бар экенсиң депчи. Ал ошентип башталып кетти да. Бардык нерсе. Ошентип биз экөөбүз тең базардан чыккан тачкистербиз. Мага анын уяты деле жок. Ошол жашоо ошондой болчу. Ооба, анын уяты жок. Ошон үчүн ар бир адамдын тагдыры өзүнүн колунда. Бүгүн ким экенине карабай, эртеңки күнүн бүгүнтөн баштап түптөй алат. Жана эртең өзү каалаган адамы боло алат. Ал үчүн жоопкерчиликти мамлекетке, ата-энеге, жашоо турмушуңа оодарууну кажети жок. Анан эме искусство институтунда дагычы. Мисалы үчүн жыл сайын көп студент тапшырат да. Көп студент тапшырат. Мисалы үчүн менин курсум өзүмдүн баягы социалдык маданий ишмердиги факультетинин биздин курс аябай күчтүү болчу. Кыйын актерлор, актрисалар, ырчылар, чоорчулар. Ошол эле актер драма факультети аябай кыйын болчу. Ошол эле оркестровое хоровое дирижирование аябай кыйын болчу. Могу 5 эле колум жетет го дейм. Ошол биздин курстан кимдер чыкканы? Баян Акматов, Эльзара Өскөнбаева, Макул Кенже Көбөкова эжеке. Бирок ал бизден улуу болчу, бирок Кенже жедечү бар макул. Болду да. Эрлан Докторбеков, ладно, ЛТРдин директору азыр. Аваз Мусековду кошуп коеюн, ал ошо ЛТРде эме болуп жүрөт, режиссер болуп жүрөт. Сагын деген дагы бир группалашым бар, ал дагы режиссер болуп жүрөт. Болду. 6 эле экен, 7-син мен кошуп коеюнчу. Жөн эле коеюнбу? Кошпайм. Жок, анда мындай кылайын, мындай. Анткени менин боюм кичине. Мен интервью алып атамга кошпой бер. Кыскасы, бир 100гө жакын адамдан ушул ашып кетсе 10 эле чыгат экен. Бул дагы сен өзүң айтып аткан нерсеге дал келе турган нерсе да. Өзүң аракет кылбасаң эч нерсе чыкпайт. Мисалы үчүн мен ошо искусстводо окуп жүргөндө Муктубек Арсланбектин ТВ Академия деген курстарынан өттүм. Темир Бирназаровдун мастер-классынан өттүм. 10+ деген курс подготовки молодых кинорежиссеров дегенден 2 жыл окуп өттүм. Шамиль Жапаровдун алдынан. Толтура мастер-класс, Эрзисап Жапаровдун мастер-классы, Геннадий Базаровдун мастер-классы, толтура мастер-класстардан өзүм чуркап жүрүп, жок мен режиссер болом, жок мен кино тартам, жок мен ушул жака барам деп өттүм да ошонун баарын. Жүрө бергендер ошол ойдончу. Ошол ойдон жок азыр көбүнчөсү. Анан сен режиссер эмессиң да, сен ал жакта окуган эмессиң да дегендер дагы болот, бирок режиссерлукту деле ар кайсылар Дастан деле мисалы үчүн режиссер болуп алды. Окуду өзү, кантип окуду? Интернеттен окуду. Самоучка. Анын өзүң жасап алсаң болот да. Өзүң булчун кошуп, өзүң дем күч берип, өзүңдөн жазып алсаң болот, оңой эле. Болгону каалоо керек ошол. Сонун. Атай келип, майк куруп бергениң үчүн рахмат. Кимдир бирөөгө балким мотивация бергендирбиз бүгүн, кимдир бирөөнүн балким Кыжырын келтиргендирбиз. Уктап жаткан нерсесин ойготкондурбуз. Кимдир бирөөнүн кыжырын келтирдик. Көзгө аллергиясы бар. Жакшы турасыңар деп. Ошол, рахмат келип бергениңе, сыртыңан эмгекчилдигиңе баа берем. Абдан пунктуалдуу, жоопкерчиликтүүсүң. Ошонуңа баа берем. Кандай гана эмгек болбосун, кандай гана иштебедик экөөбүз. Дайыма ошо жоопкерчиликтүүлүгү, пунктуалдуулугу менен мени сыйыма татыйт. Анан кылжыңдап кыздарга тийишкен нерсесин көргөн эмесмин. Үй бүлөсүн аябай бекем. Ар кандай жаман адаттардан чын эле алыс, ичип чегип антип жүргөнүн көргөн эмесмин. Айтор бардык жагынан сонун үлгүлүү адамсың. Рахмат. Аны эч ким көргөн эмес. Үлгүлүү адамсың. Рахмат келип бергениңе, убакыт бөлгөнүңө, сонун ойлоруң менен, сезимдериң менен бөлүшкөнүңө. Мындан ары дагы сенден сонун чоң бир кинолорду күтөбүз. Кинолорду, Долбоорлорду күтөбүз. Тойлорду де. Буюрса бардык жагынан Актаныш Келиев сонун нерсе жасаптырсың, сонун эмгек кылыптырсың деп сүйүнүп калалы. Рахмат. Буюрса. Аман бололу. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, пикирлериңизди комментарийге калтырыңыздар. Каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.